Саламатсызбы? Эгерде биздин каналда биринчи болуп жатсаңыз, анда подписация кнопкасын басып кошулуп коюңуз. Садыр Жапаровдун эжеси Польшадан кармалды. Соттолгон саясатчы Садыр Жапаровдун бир тууганы Райкуль Жапарова Польша мамлекетинде кармалды. Бул тууралуу Кыргызстандын ички иштер министрлигине билдиришти. Ал Интерпол аркылуу мамлекеттер аралык издөөдө жүргөн. Учурда башкы прокуратура Жапарованы мекенине экстрадициялоо маселесин карап жатат. Райкуль Жапарова Зыкуль инвестициялык банкынын башкармалыгынын төрайымы болгон. 2010 жылкы апрель окуясынан кийин укук коргоо органдары бир нече жарандардын арызы менен кылмыш ишин козгогон. Анда мурдагы президенттин баласы Максим Бакиев башында турган топ аталган банкты рейдерлик жол менен тартып алгандыгы айтылган эле. Жергиликтүү массалык маалымат каражаттары анда Максим Бакиев банк кызматкери Райкуль Жапарованын жардамы менен ишкананы мыйзамсыз менчиктеп алганын жазышкан. Кийин аны төрайым кылып шайлашкан. Жапарова Кыргызстанда 2015 жылы сыртынан соттолгон. Ага мыйзамсыз жол менен алынган акча каражаттарын же башка мүлктөрдү легалдаштыруу, шылуундук жана кызмат абалынын кыянаттык менен пайдаланды деген айыптар тагылган. Депутат Каныбек Иманалиев чулдураган докладчынын сазайын берип, колуна карматты. Бүгүн жогорку кеңештин эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитетинде энергетикалык коопсуздук боюнча маселе каралып, анда өнөр жай жана энергетика, жер казынасын пайдалануу мамлекеттик агенттигинин жетекчилеринин орун басары Айбек Акмолдоев комитеттин мүчөлөрү тарабынан күн тартибиндеги маселеге даярдыгы жок келгендиги үчүн жеме-жеп бүгүн карала турчу маселе кийинкиге калтырылды. Комитеттин төрагасынын орун басары Каныбек Иманалиев энергетика Кыргызстандын суверендүүлүгүнө байланыштуу маселе. Бирдиктүү энергетика рыногуна кирип жатабыз. Энергетика Кыргызстандын капиталы. Методологияга кимдер катышкан? Ошолорду чакыралы. Мен азыр эч нерсе түшүнгөн жокмун деп докладка келген аткаминердин өкүлүнүн сөзүн кесе узду. Чындыгында докладчынын сөзүн толук түшүнүү мүмкүн эмес деген төмөндөгү видео тасмадан баамдаса болот. Анда ал бизде методология ар бир өзү, башка мамлекеттер там деп атып өзүнүн дагы башын айланып калгандыгын байкаса болот. Бизде эме бул методология ар бир өзүнүн эме потенциалы менен эме кылышат да. Биздин, например, мына энергетический потенциалыбыз бул эң мындай эмебиз болот да. Башка мамлекеттер там калтырбайлы Канагапаш. Бул мен билбейм азыр, мен мисалы үчүн даканса түшүнө албай койдум да. Кыргызстан эмне алып келет? Бул жалпы же мода үчүн эле кол коюп атабызбы? Ошо бул мисалдар менен, цифрлар менен алып келет. Россияда курулушта иштеген 2 кыргызстандык кулап кетип, бири каза болду. Россиянын Камчатка аймагында курулушта иштеген Кыргызстандын жараны каза болду. Бул тууралуу аталган аймактын тергөө комитетинин сайтында жарыяланды. Маалыматка караганда окуя кечээ 25 майда күндүз болгон. 2 жумушчу Кыргызстандын 1984 жылы туулган 2 жараны үйдүн чатырын коргоочу каражаттары жок оңдоп жатканда кулап кетишкен. Алардын бири окуя болгон жерде каза болсо, бири ооруканага жеткирилди. Учурда жандандыруу бөлүмүндө. Тергөөчүлөр учурда окуянын чогуу жайын териштирип жатат. Анын жыйынтыгы менен тиешелүү чечим кабыл алынат. Жалал-Абадда көпүрөдөн боюн таштаганы жаткан жаран куткарылды. Өз өмүрүн кыймакчы болуп көпүрөдөн боюн таштаганы жаткан жаран милиция тарабынан куткарылды. Бул тууралуу элдик медиага Жалал-Абад областык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. 24 май күнү милиционерлер Хараходжаев, Атажанов жана Рыспаевдер кечки саат 19:00 авто кайгулдоого чыгышкан. Жалал-Абад шаарынын Шерматов көчөсүндө милдеттерин аткарып жүргөн убакта болжол менен түнкү саат 3:00 чамасында такси кызматында иштеген айдоочунун Сузак районунун Ынтымак айрындагы Көгар дарыясынын көпүрөсүндө белгисиз бир атул өз өмүрүн кыюу максатында Көгар дарыясындагы көпүрөдөн сууга сүзүп таштоого аракет жасап жатат деген маалымат берген. Алар ошол замат аталган дарекке жетип барып, өз өмүрүн тобокелдикке салган жаранды куткарып калышкан.
алдын ала текшерүүдө ал Жалал Абад шаарынын тургуну экендиги аныкталды. Мас абалда бул ишке баргандыгы аныкталган. Милиция кызматкерлери куткарылган Абдулду үйүнө алып барышып, үй бүлөсүнө тапшырышкан жана болгон окуянын айтып, видео тасманы көрсөтүшкөн соң, үй бүлөсү жана анын бир туугандары милиция кызматкерлеринин иштерине ийгилик каалап, ыраазычылыктарын билдиришкен. Koy. Bak. Ат башы жана Актал райондорунда катуу шамал болду. Нарын облусунун Актал районунда 25 май күнү саат 19:30 чамасында Терек, Баятов, Кайыңды булак, Байгөнчөк, Өгөт айылдарында ылдамдыгы болжолу менен секундасына 20 метрге жеткен шамал катталган. Шамалдын кесепетинен Баятов айылынын Манас көчөсүндө кийим кече саткан Манас, азык-түлүк саткан Алинур жана Минутка ашканасынын чатырларын учуруп кеткен. Мындан тышкары Ат башы районунда саат 18:00 чамасында болжолу менен секундасына 25-27 метрге жеткен шамал катталып, шамалдын кесепетинен Акжар айылындагы Маданият үйүнүн 192 чарчы метр чатырын, ошондой эле Жаркынбаев номер 103 тарегинде жайгашкан сарайдын 72 чарчы метр чатырын учуруп кеткен. 26 май күнү кошумча тактоо иш-чаралары жүргүзүлөт. Чоңдордун балдары чет өлкөдө окуп, Google, Facebook'тарда иштешет. Кыргыздын балдары гастарбайтер көпүрөнүн астында жатпайбызбы? Достор, баары жүрөктөн. Мен эч нерсеге чакырык таштаган жокмун. Көзүңөрдү ачкыла, ойлонгула. Мындай жашап болбойт, башка болбойт деп билдирди 25 майдын кечинде чоң казат кыймылынын лидеринин бири Сыймык Жапыкеев токтогулдук чоң казатчыларга кайрылып. Ит минген жашоо чоңдордун балдарынын баары чет өлкөдө окуп, чет өлкөдө иштеп, Google, Facebook'тарда иштешет экен. Кыргыздын балдарынын баары гастарбайтер. Көпүрөнүн астында жатпайбызбы? Силер эми өзүңөр ойгонгула. Чейкандын өзөгү жарылды. Эми коррупционерлердин өзөгүн тазалаш керек да. Ириңди эл өзү тазалаш керек. Мен жалгыз тазалай албайм да. Биригип туруп тазалаш керек. Эчтеке акча албайбыз. Байлыкка, бийликке, жогорку кеңешке умтулбайбыз. Жашоо оңолсунчу. Анан баары оңолот, деди Сыймык. Сыймык ака биздин жигиттерге бир күч кубат, жакшы сөздөрүңүз айтып коюңуз, акыйкат жаткан. Достор, баары жүрөктөн. Мен эчтекеге не призываю, эч нерсеге. Көзүңөрдү ачкыла, ойгонгула. Мындай жашаш болбойт башка. Болбойт. Ит минген жашоо. Чоңдун балдарынын баары заграницада окуп, заграницада иштеп, Google, Facebook'тарда иштешет экен. Кыргыздын балдарынын баары гастарбайтер, мосттун астында жатпайбыз да, туурабы? Сиз ойгонбосоңуз, биз ойгонбосок, анда ким ойгонот? Мен эмес. Мени эметпегиле, силер эми өзүңөр ойгонгула. Мо эме чыйкандын эмеси жарылды. Эми өзү коррупционерлердин өзөгүн тазалаш керек да. Биз ириңди тазалайбыз, Кудай буйрса, ириңди. Ириңди эл тазалаш керек. Өзү мен тазалай албайм да баарын, туурабы? Биз чогуу бирикте тазалайбыз. Биригип туруп тазалаш керек. Эчтеке акча албайбыз. Байлыкка, бийликке, жогорку кеңешке умтулган жокпуз. Жашоо оңолсунчу, анан баары оңолот. Кудай буйрса, иншалла. Ырчан Желика күйөрмандарына арнап Instagram баракчасына тамашалуу пост жазды. Кимге эмне дебегере, эми мага баары бир. Алгачкы сүйүмдү ачыктайм. Мен сени менен таанышканыма көп жылдын жүзү болду. Таксанын билбейм го. Бирок эс тарткандан бери тааныйм. Ошол күндөн бүгүнкү күнгө чейин жүрөгүмдүн төрүндө жашап келесиң. Балалыгым, студенттик күндөрүм, турмушумдагы кооз даталарынын ар бири сени менен коштолду. Аны жакшы билесиң. Азыр отуруп ойлондум. Сенсиз жашай албай чудаймын. Сезимдерим менен бөлүшөйүн деп чечтим. Ар ким жашоосун өзү каалагандай жашап өтүүгө укуктуу. Эсимде
биринчи жолугушуубузда апкарып кубанып жан дүйнөм жыргап дүйнөдө менден өткөн бактылуу адам жоктой туюлган. Бир көрүп сүйүп калгам. Алгач экөөбүз кокустан сууда борбордон таанышып калганбыз. Мен сени дароо байкагам. Эх, ошол аруу күндөр. Эх, ошол сезимдер. Канча убакыт өтсө да бүгүнкү күнгө чейин өчпөй жашап келет. Билесиңби, сени көпкө көрбөй калсам куса болуп, жашоомдун маңызы жоголгондой көңүлүм муңая түшөт. Өзгөчөсүң. Мен эле эмес, көп адамдын көңүлүн алган кереметсиң. Күз мезгилинин октябрь айы эле. Мен ал күндү такыр унутпайм. Эстен чыгарууга мүмкүн эмес. Анткени сени биринчи көргөндө эле экөөбүз бири-бирибиз үчүн жаралганыбызды 7-чи сезим менен туйгам. Сени күндө көргүм келет. Бирок ашыкча болуп кетеби деп корком. Сени эч кимге көрсөтпөйм. Өздүк кылып алгым келет. Бирок катып жүрүүгө сени мүмкүн эмес. Сенин ордуңа канчалагандар талапкерлигин койду. Бирок баары сага жетпеди. Эч кимди өзүңө тең эмес, кандай күчүң бар айтчы. А мен билем, сен табиятыңдан жөнөкөйлүгүң менен бийик турасың. Эх, алтыным, ушуңдан жазбачы, өзгөрбөчү. Өзгөрсөң дагы жакшы жакка өзгөр. А мен сени төөлүккө сүйө берем. Колумдагы жүрөкчөсү бар билеригим. Деп Анжелика Инстаграм баракчасына пост жазган.